Boş alıp oturuңуздар. Мына кырсык эмнеден болот экен? Ошону эстеп жүрүңүздөр. Биз ааламдан келгенбиз. Ааламдан жаралганбыз эненин курсагынан. Нурдан, энергиядан, периштеден, инопланетанданбы, нурдан, актан жаралганбыз. Чындыктан жаралганбыз. Жандан тан жаралган. Жан бар үчүн тан кыймылдап атат. Ошону эстеп жүрүңүздөр. Муну кайра айтыш керек. Жандан тан жаралса, тан чындыкты сүйлөш керек, чындык ишти кылыш керек, чындыкка чынча жүрүш керек. Эгер жалганча кетсе, жашоо үчүн бузулган, түзүлгөн контракты бузулат аалам менен. Ооматтын ордуна оору берет деп берилет ааламдан. Демек, адам ааламдык кызматын билбегенде, аткарбаганда кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү, ачыкта кырсык болуп атпайбы? Кырсыктан, оору сыркоодон кутулуш үчүн ааламдык кызматыбызды аткарышыбыз керек. Келиңиздер, ошо кырсыктан кутулалы. Мына балаң өз ордун билсин, келиниң өз ордун билсин, кызың өз ордун билсин, күйөө балаң өз ордун билсин, келинчегиң же эриң, эгизиң өз ордун билсе, тынчтык жашоо болот да. Ар ким өз кызматын, өз милдетин билсе. Мына ошондуктан өткөн эфирде мындай сөз болгон. Адам аурасын, психологиясын өзгөртүп, эскиче пендече психологиясын, эски психологиясын өчүрүп, анатомиясы ааламга айланбаса, кызмат аткарбаса оору пайда болот. Шишик, бисик, рак, жара, сөөк оорулары, могу кызыл кандуулуктан пайда болгон кызамыкпы, кызылбы, айыкпаган дарттар, кан менен айланган өпкө, жүрөк, боор ууланышы жана боордун, бөйрөктүн ууланышы пайда болот. Ааламдык кызматын аткарбаса, тело энергияга айланбаса күйөт, жарылат деп. Анан ошондо дагы эскерип өтөлү. Бул өтө маанилүү нерсе. Адамдын аурасы өзгөрбөсө, психологиясы өзгөрбөтө деп атабыз. Кантип бул дегенде, мына сенин аураң, же сен эмнеден жаралдың? Астрологиядан жаралдың, ааламдан жаралдың. Демек сен улуусуң. Мен улуумун деп сен аураңды өзгөрт. Мына мен кыргызды ойготуучумун. Мен аурамды өзгөрттүм, пендечиликтен чыктым. Мен улуумун, мен улуулукка үндөп атам. Оюмда улуулук иштеп атат. Мен кыргызды ойготуучумун, менен ойготуп атам. Мен ошо куткаруучумун, могу пендечиликтен, тозоктон, могу эски азап жашоодон. Мен аурамды өзгөрттүм, ошол мантраны түшүндүм, айтып атам ошо энергиямды. Психологиям өзгөрдү, анан анатомиям ошону аткарып атат. Кызыл кандуулуктан адам ооруйт. Кызыл кандуу деген сөз биз бала кезде айтып калчу эле, ал кызыл камчы экен деп. Анан ал эмне деп түшүнүп калсаң, аялын ура берет экен деген сөз болчу да. Ачуусу чукул экен, бала чакасын ура берет экен дегендей. Анысы кандай азыр кызыл кандуулук менен жүрсөң, оору телоңду жеп койгон атат. Көк канга өт, же нурга айлан дейт да. Көк кан деген асманды көк дейбиз го. Нурдан сен. Нурдансаң, сенде эмоция жоюлган атат. Кыжаал, ачылык, кысылуу, эски түшүнүк. Сен улуулукту тарткан атасың. Чын эле. Адам эмнеден жаралды? Ааламдан жаралды, нурдан, жогорку күчтөн. Сенде ошондой сыпат болуш керек да. Анатомияң ошону аткарыш керек да. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Манас эле айтуу эмес алчы. Далилдери ошол манасы. Дастаны, Семетей, Сейтеге, улуу маданияты. Анан улуу кыргыз улуттарды бириктириш керек. Болуп атат бүгүнкү күндө. Келиңиздер ошо кызматыбызды аткаралы. Аурабызды, жаралган жагыбызды билели дагы. Мисалга же болбосо, күн эмнеге чыгат? Мына биз күндүн балдарыбыз. Жерге энергия төккөнү чыгат. Жер гүлдөп кетет, күн кирип кетет. Күн болбосо жер гүлдөбөйт. Биз күндүн балдарыбыз. Анысы кандай ошо табиятты, адамзатты биз күлдөткөнү жаралганбыз. Бир арак завод ачканы, же болбосо бир партия түзүп алып, мына жогорку кеңеште
Кыргызстан партиясынын бир партиянын депутаттар улам эле бирден контрабанда деп камалып атпайбы? Ошол эле партиянын арагын ары өткөрүп, спиртин бери өткөрүп эле ошондой кызмат кылып келген да. Мамлекетти жеп келген керек болсо. Мындайча айтканда. Ал үчүн жаралган эмес адам. Же болбосо ошол акчага иштеп Кыргызды артка тарытуу үчүн жаралган эмес. Аалам ал эмес да, аалам арак завод үчүн ачуу үчүн келбейт да, ууландуу үчүн келбейт. Ушак айтуу үчүн келбейт. Аалам чындык үчүн келет. Кана кыл кызматыңды. Аалам акылдуу. А биздин акылыбыз нөлгө түшүп калган. Нөлдү да көрсөтпөй калган. Жана мурунку машинелерде от алдырсаң биринчи нөлгө барып суусу көтөрүлүп, анан 40 анан 80ге келип токтойт да. Анысы кандай ошо нөлгө дагы ойлонуп көрсөм, акыл сезимибиз аябай өчүп кеткен экен. Түшүп калган экен. Келиңиздер ошентип аурабызды өзгөртөлү. Адамдын анатомиясы астрологиянын же ааламдын ролун аткарса гана анан өлбөй калат. Тирүү арбай катары, тирүү периште катары биз